Жакында эле Өмүрзак Төлөбековдун продюсерлигинин астында жана президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен кыргыз кинематографиясы Манастын уулу Семетей аттуу көркөм тасма менен толуктанат деген маалымат тарады. Бул маалымат интернет желесинде тараган Замат кино сүйүүчүлөрүнөн тартып, кино жаатында кызмат кылган инсандар, манасчылар эки жүйкө бөлүнүп өз ойлорун жаадырып эле калышты. Бири бул тасманын тартылышына такыр каршы болуп жада калса, аны тартуу иштерин токтотуу керек. Президент колдоп жатат деген сөздөр жалган дешсе, экинчи тарап балким тасма ойдогудай чыгаар, мүмкүнчүлүк берүү керек деген ойлорун билдиришүүдө. Биз алгач учурда бул тасманы тартуу менен алек болуп, кызуу иш үстүндө жүргөн инсандар менен баарлашып, алардын оюн уктук. Манастын уулу Семетей тасмасынын продюсери Өмүрзак Төлөбеков тасманы президент колдоду десем, бул болбогон кеп деп жатышат. Чындыгында бул тууралуу президент менен бир эмес эки жолу сүйлөшкөнбүз дейт. Бир айдай реквизит деп коет, кийим буюмдарды даярдадык. Театрларда, кыргыз фильмде, казак фильмде бар кийимдердин тизмесин алдык. Жана бир 30%-ын өзүбүз тиктирдик. Мындай да аны бир жыл мурун тигип койгондо кандай мүмкүнчүлүк? Бизде илгери Совет өлкөсүндөй болуп туруп, бир нече миллион долларды берип койсо, биз бир жыл бою даярданып, шашпай, ичип жеп жүрө берет элек. Азыр ырынок заманы, кризис заманы. Ошон үчүн тезирээк, эртерээк тартыш керек болду. Даже биз мына акыркы эпизоддордукун, мисалы үчүн дагы 10 күндөн кийин тартылчу эпизоддун кийимдерин 5 күндөн кийин азыр тиктирип атабыз. Кээ бир кийимдерди алып туруп аны реставрация кылып, кошумча алым жазып атабыз. Ошондой жүрүп атат да процесс. Эми бу жерде биз баштадык, мына 1-2 ай болду деп атабыз. Фильмди алып чыкмакпыз, октябрдын этеги деп турабыз. Ошондой бир 4 айга. Кинонун нормасында бир күндө, кинону билбегендерге айтып коеюн, 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейинки эпизод тартылат. Биз 6-8 сааттык жумуш күнгө эсептелген. Биз болуп атты, кээде түнкү саат 2ге чейин тартып, актерлорго, группага көбүрөөк иштегендиги үчүн ашыкча төлөп таттык. Ошону менен бир күндө кээде 10 мүнөткө чейин эпизоддорду тарткан күндөр болуп атат. Жана аны мындай да бир камера менен эле жүрө берсе, кайра тартып. Биз аны эмес, жана эл көбөйгөн эпизоддордо 3 камера, дронду кошкондо 4 камера менен да тартып аттык. Ошонун негизинде биз 3-4 айда кинону чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Сценарийди азыр акыркы жолу бу жерде оңдоп, алчуну алып, кошуну кошуп атам. Али ал Тайтордун чапканы кошулат. Ооба, буга чейинкиде жок болчу. Биз каражаттык мүмкүнчүлүктү карап, бир топ Айчүрөккө үйлөнгөнүн дагы жолукканын жок болчу. Азыр мына иш жүрүп атат. Кудай буйрса биз уже ашууга чыгып калдык, жарымдап калдык тартып, мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Тайтордун чапканы да кошулат. Айчүрөккө жолукканы да кошулат, Кудай буйрса. Анын бирөөлөр айтып атпайбы, ушинтип аз киши менен тартып атат. Мен бир окуяны айтып берейин. Семетейдин Ала тоого келген эпизодунда мен ойлоп аткам 7 жылкы союп, Манас Каныкей чыйырды, Семетей Сейтек, Жакып Бакай бабаларга деп туруп Куран түшүрүп, бир 2-3 миң киши чогултуп тарталы десем, биздин киногруппа айтты, анча кишиге ээ болуш кыйын болот. Бир, экинчиден анын баарына кийим кийиш керек. Эки, үчүнчүдөн 2000 кишини кантип тыязың, бирөөсү соткасын көтөрүп эле бузат деп. Аны макул дедик дагы. Азыр аниматор, графиканын заманы. Алар айтты, бир 100 киши, 200 киши болсо деле жетет деп, биз 200дөн ашык кишини кийинтип, ошол заманга бир 70-80 атчанды коюп тарттык. Азыр аниматорлор Кыргызстандын, Россиянын, Кытайдын аниматорлору менен иштешип атабыз. Алар көбөйтүп, азыркы замандын кино талаптарына ылайык алар көбөйтүлөт. Анан жана айтып атпайбы, дагы бир 300 миң долларга тартып атыптыр деп. Эми жалпы бюджет 1 миллион доллар. 3төн 1-ин Казакстан кече жаңы эле жаңыртып келдик. Келишимди кийим буюм түрүндө берет. 3төн 1-ин орустар кино бүткөндөн кийин монтаждап, озвучка, көп тилдерге которуп, алар моюнуна алып атат. Ошону менен Кыргызстандан бир 300 миң доллар чыгып атат. Мен даже айтып атам, мунугу кыйын заманда ошону мен шөнтөккө салбай, бүткөндөн кийин прокаттан кино театрына акча түшөт, кайтарып берейин деп атам. Ошо акча берген спонсор демөөрчүлөргө айтып атам, демөөрчү гана эмес, өнөктөш да болгула. Кудай буйрса, түшкөн акчадан берген каражатыңарды кайтарып аласыңар деп атам. 3 ай 4 айда Кудай буйрса, бул нормаль эле болот. Эми азыр сынчылар бир аз чыдап турсун, биз да кино тартып жүргөнбүз. Анан да айтат кээ бирлер костюмдар атайын, бизде адистер бар, баары карап атат. 1000 жылда кандай костюмдар кийилгенин эл толук билбейт, атайын адистер менен акылдашып, макулдашып атабыз. Көп нерсени графикадан, компьютерный графика, анимациядан оңдойбуз. Кудай буйрса, жакшы деңгээлдеги дүйнөлүк талапка жооп берген, эл аралык прокатка чыга турган кино болот. Мен Садыр Нуркожоевич менен бир эмес 2 жолу кенен сүйлөшкөм, фильм жөнүндө, каржы боюнча да сүйлөшкөм. Ал киши да кийлигишкен, жардамдашкан, бизнесмендерге айткан. Анан мен кантип президенттин атын койбойм. Мен даже айткам, мына казактар кино тартты, Кочевники деген башталган деле
Қазақ Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдаусымен тартылды дейді. Ошондой кылалы деп айткан, макулдашканбыз. Башка маселе неме айтат мага мамлекеттик катчы. Мен президентке айттым дейт, сиз сценарийди окудуңузбу деп. Жок деди дейт. Анда мен мамлекеттик катчы катары айтайын, мен окудум бул сценарийди, бул Кыргызстанды дүйнөгө шерменде кыла турган чыгарма дедим дейт. Арийин анда президент чочуп кетти да. Мамлекеттик катчы киши андай болсо окуй кой деп а киши өзүң караштыр деген да. Эми ал айтып атпайбы, аны мен сурадым. Дүйнөнүн эмнеси менен шерменде кылат экенбиз десем, силер калмакка салык төлөтүп атсыңар дейт. Мен айттым, биринчиден калмак жок жерде, экинчиден Кыргыз төлөгөн салык, үчүнчүдөн ошол эле чоң себеп болсо кино тартып бүтөлүү, атайын комиссия көрсүн, киноду ушундай болот, кээ бир жерлерди алып кыскартып же башкача алып коюуга мүмкүнчүлүк бар. Тасманын аткаруучу продюсери Жанжиги Жолдошбек уулу манасчылар аралашпай калдык деп капа болгуча келип өз ойлорун айтышсын, аларга ким тоскоолдук кылып жатыптыр деген оюн билдирди. Эми бул манасчылар нурушта манасчы кошулганда эмне болот? Бул кинонун тили башка да, театрдын тили башка, манасчылыкка такыр башка. Мен дагы 1-2 жыл угуп калдым, 1-2 күнү айтып өзүм эле досторум ошо манасчылар делечи. Мисалы Манаска как будто биз эле кийлешип аткандай да. Ой, Манаска башынан эле Чокон Алиханов, мына казак бордоштор, ошолордун жардамы менен бир топ жазылган тарыхта. Андай Муктар Аузов убагында Муктар агабыз өзү ушу Манаска абдан кызыккан. Андан кийинки мына вариантында Россияда татарча басылып чыкканда буга чейин дегеле ушу Манаска башка жактан жакшы көңүл берип келген. Ошондо эмне айтылбайт? Эмнеге бул кыргыз эмес, эмнеге бул казакта айтылган эмес да? Мына Манасты тартпагыла, койбогула деп атып, мына былтыр Кытайлар операга алып келишти. Кандай көрдүк? Кандай жогорку деңгээлде коюшту? Анда эмнеге үн чыгышпайт манасчылар? Анда баары сыймыктанып жүрүштү. Андан кийин дагы мына Манас жөнүндө дагы башка майда чүйдө аргандай, кээде чоң аргандай масштабта иш-чаралар болуп атат. Ошонун баарында эле манасчылар бар эмес. Манасчыларды билебиз, алар келсе, алардын оюн биз барбай, алар келишпей, эгер анчалык үйүп атышса, эгер чын эле өздөрүнүн каалоосу болуп атышса, анда урушуп талашпай, ар кандай бир интервьюларда, комментарийлер жазбай, келбей мына студияны билишет, адрести билишет, келип, ай туугандар, момундай кылып атырсыздар, менин момундай сунушум бар эле, оюм бар эле десе, биз жок дебейбиз. Биз алардын ар биринин үйүнө барып, ар бирин чакырып, биз анткенге биз эмнеге биз антышыбыз керек? Бул жагына келгенде алар да мындай калыстык кылышсын да. Анан отуруп алып анан кийин үйдө батыр жодо жок болуп артын кыйкыргандарына мен кээде чындыгында туура эмес көрүп атам. Кайра ушулар бартын керек болсо бир машинага отуруп алып 5-6 чогулуп алып келишсе, келип отуруп чай үстүндө отуруп алып анан кенен келсе сүйлөшсөк, алардын жакшы ойлорун эгер бизге туура келсе, мындай реалдуу кылып айтышса, анда биз сөзсүз иштешебиз. Анан булар бизге келбейт, анан бизди чакырбайт деп. Алар ким эле? Биз алардын үйлөрүнө барып издеп, алардын ар бирин таап келгендей. Бул жагына келгенде мындай ушундай да жагы болуп атат да. Болбосо биз баарына эшик ачык мына. Каалагандар менен сиздер да келдиңиздер мына. Баарына эшик ачык. Келгендердин баары өзүнүн оюн айтып атышат. Баарын угуп атабыз. Жакшысын жакшы, жаманын жаман деп атабыз. Анан кийин баягы Facebook батырлар үйгө жатып эле жазып эле болбосо ушак келип бир жума иштеп көрсүнчү. Эртеден кечке биз менен кошо жүрсүнчү. Аны ошондо түшүнөт. Болбосо биз деле мына Марагай баш болгон сценаристтерден, манасчылардан жазып жүргөн ошол жакта жакшы билген дастыканагалар менен биз да кеңешип, барып жолугуп, сүйлөшүп, алар менен дагы пикир алышып атабыз. Ал эми калган манасчылар болсо өздөрү бирге албай, өздөрү манасчылар ич-ара экиге бөлүнүп атышпайбы. Анан кийин анын баарына арасынан булардын да колдогону бар. Биз аларга убакыт коротпойбуз. Анткени кинонун тили такыр башка. Мисалы Манаста айтылганда жарым сааттык сценаны кинодо 5 мүнөттө берип койсо болот. Анткени аякта жана сүрөттөгөндүн баардыгын тең жаратылыш менен биз кыскартып берип койсок болот. Анан албетте Манаста көркөмдөлгөн эпический мындай чоң аша чаап сүрөттөгөн нерселер бар. Бирок анын баары тең биз киного келгенде мындай кичине болуп калышы мүмкүн да, бирок кандай гана болбосун биз ошонун баардыгын тең реалдуу кылалы деп атабыз. Мисалы дүйнөсүндө жарым кудайлар жөнүндө кинолор тартылат. Тартылып келген, тартылган. Зевс жөнүндө, Олим жөнүндө, ошол эле Иса пайгамбар жөнүндө, Мухаммед жөнүндө дүйнөлүк прокатта көп эле кинолор бар. Бирок ошолордун баардыгы тең ошол мамлекетти, ошол элдин динин бир гана аброюн көтөрбөсө, эч кимге шек алып келген эмес ал. Ал эми режиссерлукту мойнуна алган Кыргыз Республикасынын эл артисти Эгемерди Беккулиев буларга токтолду. Биз мындан 1,5 жыл мурда Өмүрзак
кайрылып ушундай дегенде биз мындай деп караштыра баштаганбыз оюбузда. Анан бир жерде бир нерсе бар кинодо. Жаш баланы ойнош өтө кыйын. Эме боюнча 12-де болуп атпайбы? Эми ал 12-деги балага аны көрүп туруп семетейде ишениш кыйыныраак. Бир. Себеби биз 12-де болсо хотя бир 30-тун тегереги 20 деп эмет аракет кылдык. Пробу жасадык. 20-дагы балдардагы жазыркы балдар кичинекей болуп калганбы? Кичине бир мындай эме жок болуп атат да. Анан 25-теги өткөн бир бала биздин көңүлүбүзгө жагып калды. Анан 28-деги 30-дагы бир бала жагып калды. Мындай карасак, ишенимдүү да, мындай каранды экранда. Анан ошонун ичинен деп отуруп, анан бир балага токтолдук азыр. Ой келбети дагы, өзү дагы баары туура келе тургандай деп, акыркы мына тартабыз деген мезгилде анан кийин анан таптык аны. Ага чейин таппай жүргөнбүз. Чыр жараткан Манастын уулу Семетей тасмасын тартууга каршымын деген бир топ кишилердин ичинде Манасчы Дөөлөт Сыдыков дагы бар. Манасты тасма кылып түшүрүү мүмкүн болсо, Советтер Союзунда 1,5 батын ат эле го. Анын касиетин тасмада сүрөттөп берүү мүмкүн эмес дейт ал. Биз үчүн Кудайдан кийинки ошо ыйык нерсебиз бул Манаста. Бул нерсеге кино кылып тартабыз деп батынса гүлдөп турган Союз мезгилинде мен деген Төлөмүш Океев деле батынса болмок. Мелис Букеев ошону мындай документалдуу тасма кылып, мындай астейдил аяр Манас атабыздын бетин көрсөтпөй жаап, анан аяр мамиле кылып тарткан да. Бирок муну деген азыр тарта турганга кыргыздын чама-чаркы жетпейт. Батынса мисалы ошол Союз убагында тартып батын тартса болот эле. Бирок астейдил мамиле кылган баары тең. Ошол Манас болобу, Семетей болобу, Сейтек болобу, бул 3 жылдык да. Аяр мамиле кылып, муну тартпаш керек. Муну кыргыздар айткан боюнча угуп, ар кимдин өзүнүн Манасы бар. Манас десе ар ким ар кайсында элестетет. Ар ким ар кайсындай дүйнөсүнө багып жашайт. Ошон үчүн астейдил мамиле кылыш керек. Анан биринчиден эгер Кудай арбак жол бере турган болушун тарта турган болсо, бул миллиондогон, миллиарддаган долларлар керек да, муну тартыш үчүн. Кыргызстандын бюджети жетпейт азыркы. Муну тарттырбаш керек, тартпаш керек. Анан карабайсыз, кийим териди. Азыркы тигилген, ушул убакта кийилген, Дордой базарда сатылган суусар тебетейлерди кийип жүрөт. Бул шылдың да. Жасаш керек да кийимди. Ошол 6 айдагы элдерди изилдеш керек. Баарын изилдеп кандай кийген, алар кандай кийип жүрөт, кыргыздар кандай кийген, илгерки кыргыздар. Ошону айлап жылдап изилдеш керек, иликтеш керек. Илгери баланчанчы кылымда кыргыздар мындай кийиниптир. Түкүнчөнчү кылымда мындай кийиниптир. Ошонун баарын изилдеш керек да. Бул уят да. Тиги Дордойдон алып келип суусар тебетей кийгизип коюп, ушинтип тарткан өзү. Анан Кокон хандыгынын убагында кийимдерди кийгизип койду, анда болбойт да. Ошол мисал үчүн касиет дүйнөнү чагылдырганда кантип берет? Кантип берет? Бере албайт да. Ал мага окшогон эле же өзүнө окшогон бир киши болуп калат да. Манастын карачы, колдогону 49, колтугунда чамынат, жөөлөгөнү 49, жайнай салып камынат, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй. Айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй. 7 кабат кара жер жердигинен түткөндөй дейт. Мисалы Манасты кантип тартат? Кантип берет? Семетейдин колдогону, атасынын колдогондору Семетейге өтүп атпайбы? Аны кантип берет? Кантип тарталат? Садыр Нуркожоевичтин атын айтышпады. Президенттин атын айтышты. Бардык каналдарда сүйлөсө президенти деди. Анан кийин Чолпонбек Абыкеев агабыз ал айтты. Бул президенттин чешеси жок. Жакшы болсо кантип колдобой коем, жакшы нерсе тарткыла деп айтыптыр деп, анан ошондон колдонуп атыптыр деп. Мына бул президенттин атын колдонуп аткандын өзү туура эмес нерсе. Бул президенттин ишине дагы, касиетине дагы көлөкө түшүрүп, доо кетирип атат.